Бүгүн мына Аламедин район боюнча мына алдын алуу, жол кырсыгын алдын алуу боюнча ушул иш-чараларды өткөрүлүп атат. Мына убактысы 14:00дөн 23:00га чейин. Бул иштин негизги максаты жол эрежесин бузган милиция кызматкерлерине баш ийбегендердин баары токтотулуп, атайын туруктуу жайларга киргизилиш керек. Иш-чара жүргөн учурда мыйзамдуулукту сактагыла. Наряд налево! Во! По местам ведения службы шагом! Марш! Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлгөн иш-чара шаардын түндүк тарабындагы айланма жолдо болуп өттү. Алгач Чүй дегенде эле инспектордун ышкырыгы менен мамлекеттик мекемеге тиешелүү номурдагы жол тандабасы токтотулду. Токтотулган унаа транспорттук каражатты каттоо күбөлүгүнө караганда айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигине таандык экен. Бирок айдоочусунун жол баракчасынын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу Toyota Prado айып төлөп токтотуучу жайга токтотулмай болду. Айдоочунун путевой листи просроченный экен, 28-февралда. Бүгүн 3-март. Ошонун себебинен 2-1 пункт негизинде атайын унаа токтотуучу жайга токтотулат. Московский, улица Московская. Бишкек. Путевой листти алганга жетишпей калдыңыз. Эмне объяснение жасап койсоңуз. Түшүнүңүз. Орусча жазылсын. Орусча да болот. Жо, а потом правамен кантип айдайсыз? Бияка келесизби, облгеге пост алмаска, эртең уже материал өткөрөсүз. Эртең алып чыксам болот да машинаны. Ооба, эртең иштабы. Емен тағылмай. Екінші предупреждение. Высокий переворот. Ана фар. Наркы жакта бияка Тем более, үчүнчү нарушениеңиз, фараңыз жандырбай кетесиз. Андан кийинки токтотулган Lexus 570 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жарыктарын күйгүзбөй, коопсуздук курун тагынбай, анан дагы рулда баратып чөнтөк телефону менен сүйлөшүп бараткандыгы үчүн токтотулган. Рейд болот азыр. Аламын району боюнча рейд кандай болот? Бар экенби? Акылайды экенсиз. жаман ойлодуңуз, бияктычы карап, бияктычы Жүрүңүз протокол түзөлөбү? Ойнойт протокол алып келсиз. Инспектор жол кыймылына тиешелүү болгон 3 эрежени бирдейинен одоно бузуп келаткан айымга карата аны ордунан козголтпостон протокол түзүп, убактылуу күбөлүктү карматып жолго салды. Документтериңизди. Жакшылап тартсаңыз тагында. Кандай кылып атасыз? Путевой лист азыр на месте толтуруп атышат, токтой калып. Бардачокто толтура бланктар бар экен. Карап менен. Исходящий номер жок.
Во-первых, бул көйлөс нидистиктин жарагы жок да. Неге? Исходящий номер койдурушуңуз керек. Ол А мен сиздин толтуруп атканыңызды жаңы эле көрүп, Үшүнчөлөрдү. машина документтерин берип койсоңуз, Не документ? техникалык каражат каттоо көбү. Бул кайсы? Тизимдеги 114 келсеңизби? Ал эми Айыл банкка таандык ак түстөгү Ниванын айдоочусун жол сакчысы токтоткон маалда токтой калып, жол баракчасын толтурууга аракеттенген. Бирок толугу менен жазып жетишпей калып, жазага тартылууга мажбур болду. Исходящий печать базылган. Бардачогунда толтура бланктар турат. Кайсы жака, кайсы мекемеге тиешелүү бул? Айылбанк. Азыр өзүңүз жумуш менен жүрөсүзбү же Айыл банктын? Айылбанк жумушмен. Атайын исходящий коюлгандан кийин внутренний печать менен регистрация болуш керек. Сизде атайын журнал бар да Айылбанк. Бул регистрация болунган эмес ключевой листте. Регистрация бергенби? Ошол сиздин мекеменин директору, эмне, же бухгалтерия, канцеляриядан исходящий номер алышыңыз керек. Мына биринде жазылганда, биринде алынганда, бул жөн эле жазып койгонсуктан биз жаңы эле көрбөдүк намес болду. Каерден көрдүңүз сиз? Сиз каерден көрдүңүз? Машинадан жазып атканыңыз. Качан көрдүңүз? Она у вас не действительно без подходящего инструкции. Нарушением ознакомлен, ладно. Сиз менен согласен болуп Ознакомлен, вы даже ознакомлены, правильно же? Мен байке кол коюп атпаймын сиз менен, сиз менен согласен болуп. Бул унаада айыптөлөөчү жайга жеткирилип, жүргүнчүсү менен айдоочусу керектүү буюмдарын көтөрүнүп, ал жайдан унаасыз чыгып кетишти. Жолдун аркы өзү менен алдыңкы жарыктарын иштетпей келаткан БМВнын айдоочусу ышкырыкты укмаксан, кызыл таякты көрмөксөн болуп баш ийбей өтүп кетти. Күмүш түстөгү мамлекеттик номерлери 1008 BMW X5 караңгылатылган терезелер үчүн токтотулган. Бирок айдоочусу токтомуш болуп, инспектор басып баргычакты куйругун түйгөн бойдон качып жоголду. Качкан айдоочу атайлап ылай аралашкан баткак жолдорго салып айдап, артынан түшкөн инспекторлорду ат чабымдай аралыкта калтырып кетти. BMW X5 кантсе да жол тандабасы эмеспи. Кийинчерээк качып кеткен унаага карата издөө жарыяланган. Бирок аны таап жазага тартуу иштеринен майнап чыккан эмес. Владимир, круговая тонировка, указание руководства. Ассаламу алейкум. Милиция кызматы сөгүндү. Мындай кітаптар жумуш Стоянка койгон 234 статья негизинде Негимен нарушение. Баш идеясы үчүн стоянка коюлат. Демек, мен атпаз эмес. Мен сиздин тияка телефонго тоском. При движении по сот телефон разговаривать. телефонго тос. Эмнеге токтобой кеттиңиз? Сөгөт. Мен көргөн жокмун телефон. Жок, мен сиз тостум. Правы? Байкеси мен телефондон көргөн жокмун. Жок, мен тоскон убакта сиз зарылып телефон жөнөтүп аткансыз. Көрбөй калдым да. Сиз көрбөй менин нагла көрүп токтобой кеттиңиз. Мен ошо жабайка инспекторго не почти бердим байкеси. Мен Бул токтом. берден да токтой кылып, встречный менен аракет кылып. Мен капоттун астынан чыкканда ошондо гана токтоду бул машина. Ал эми бул Toyota Camry'нин айдоочусу мурдаракта токтоткон инспектордун токтотуусуна баш ийбей кетип, арыракта турган инспектордун жардамы менен токтотулган. Айтымында телефон менен сүйлөшүп келатып, жол сакчысын байкабай калган. Мен инспекторду байкап алып тоском депчи. Телефон менен сүйлөшүп баратып, мен байкап алып жазып койгом пожалуйста. Ошентип жазам, сиз жазып койбосуз. Жазыңыз келин. Бараңыз айрылып башка. Жок, эмнеге? Бул баякта
Мына. Жазып қойсаңыз болады, сіз немеңіз. Жоқ, сіз, пожалуйста, сіз жазыңыз. Мен инспектор тосқан уақытта мен сол телефонмен мен сөйлесіп қалып байқауға қалып тұрмын. Телефонға жазыңыз анда. Сіз ошо жерде жазсаңыз мен жазып беремін. Жа, мен тосқанда телефон. И бұяқтан тосып беріп болды. Мен бұяқтан рация беремін, не картине. Бұл жігіттер бар, Toyota Camry тосыңыз деп. 637, белый, ұлпай кетті. Болсаға тосыңыз. Анын канчалык актанганына карабай, ал мыйзам талаптарына баш ийбестик боюнча административдик протокол түзүлүп, айдоочулук күбөлүгү алынды. Адын турап турасыз, адын турап сизге айтам. Чёрный, а? Принял. Токтотуп койгула деп айланма жолдун батыш тарабынан берилген маалымат боюнча айнектери тегерете караңгылатылган Lexus 570-тин айдоочусу жол ортосуна чыгып тоскон кийинки инспекторду да көзгө илбей өтүп кетти. Жап жолду, ким турат ордо жакта? Айда. Здравствуйте, приветствую. Капитан Хамсей, Батырской области. Документы у вас можно? А что с тонированным стеклом ездим? Кийинки келаткан айнектерине кара пленка чапталган 1111 мамлекеттик номердеги Lexus 570 жакшы эле качууга аракеттенип, бирок кууш жолдон кача албай токтоп берди. Айдоочунун документтерин алгычакты жанындагы жүргүнчүсү бир тарабындагы пленканы дароо сыйрып салууга үлгүргөнү менен анын аракеттерин биз да дароо тасмага тартып калууга жетиштик. Путеводитель, пожалуйста. Здесь 20.02.2018 год. До какого? А? Так, водитель Сафронов. А на вас, оказывается, тоже этого нету, да? Чего? Путевого листа. Дайте. Откройте, пожалуйста. Отырыңыз стоянкаға. Нормально? Да. А зачем на стоянку штраф выпишем? Снимаем тонировку? Я снимаю, братан. На месте снимаем карточку. Я говорю, будьте, пожалуйста, на стоянку. Почему? Чё? Айдалаймын өзі күні. Айдоочуга таандык документтери болгону менен унаа юридикалык жакка катталгандыктан жол баракчасы жок болуп чыгып, унаа айып төлөп токтотуучу жайды көздөй бет алды. Будь любезны. Я любезный. Я с вами на «вы» разговариваю, уважаемый. Я тоже с вами. Тонировку убрали, я согласен. Ну, у вас... Госавтомашина, машина, правильно? Техпаспорт же есть? Ну, у вас путевой лист отсутствует. Как при проверке у вас отсутствует путевой лист? Загоните туда. Я ему говорю, давай на месте, нет, нагонять. Машину на стоянку, пожалуйста. Прям на его пара. Можно? Он с телевидения стоит. Загоните, пожалуйста. Я еще раз говорю. Сейчас.
Наби. Пожалуйста, загони машину. Сейчас, секунду. Я говорю, пожалуйста, загоните, машина стоит, пожалуйста. Сейчас он да общается. Я не буду ни с кем разговаривать. Я не говорю, что не с буду. кем-то Там будет есть разговаривать. путевой лист. Почему загонять? Путевой лист есть. Я говорю, есть. Там есть, на тебе есть. Ну все, да. А до какого у вас путевой лист? Ну там же написано по-любому байке. Вот, пожалуйста. 20.02.2018 года и по какому? От. И по где? А где по Чё, на- должен написать? 20.02.2018 года По куда писать? Вот здесь надо писать. А где там написать? Вот. Там же только Здесь написано от. написали 20-го, что на год, ну- или на один день, или может на 2 дня, может на месяц. Почему на 1, на 2 дня? Вот. Ну смотрите, у вас 20.02, это считается, только на 20 вам путевой лист дали, и все. А там должно писаться на месяц. Определенное число Число должно быть. Сейчас, секунду, братан. Занги, позвони еще раз. Путевой лист, действительно, вот. Получается, здесь у вас только на 20.02. кыргыз тили айтып бериңизчи. 20-сына бириле күнгө берилген путевой лист. Вот. Загоните, пожалуйста. Кайсы күнгө берген мөөнөт белгисиз? Белгисиз. Бир айгабы же, бир күнгөбү же. Белгилен эмес. 20-сына баштап канчасына чейин жемекенчи. Узнать 20-сына эле берилген да. Братан, 5 минут тұрыңыз. Жоқ, 5 минут күтіп алайсыз, сіз киргизип коюңуз. Киргизем. Киргизип коюңуз да. Машинадан түшүп койсоңуз. Түшпейм, братан. Я сам да. Анда киргизгиле. Киргизем. Все, киргизбейсиз да. Киргизем. Киргизгиле. Аз 2 минут. 2 минут эмес. Биз уже канча минут күтүп отурабыз? 15 минут. Аз сүйлөштүм, братан. Все, сүйлөшкөн болчок. Бар еді. У нас карточка есть, нужно карточка оплатить. Уважаемый, вы пассажир. Да. Пассажир. Машина не моя. права. Машина моя. Токтотуучу жайга киргизилерде баягы пленканы чечип салууга үлгүргөн жигит ар кайсы тааныштарына телефон чалып, ишти жеңичинен бүтүрүп 570ти алып кетүүгө жакшы эле аракеттерди көрдү. Бирок анын өтүнүчүнөн мыйзамдын талаптарын бийик койгон жол сакчылары тиешелүү протоколдорду түзүп, унааны айыптөлөп токтотуучу жайга айдатып кирип токтоттурду. 9 часов. Там точно. Ма, Тима. Куда же? Давай на зум. У вас стробоскоп сюда сняли. Bunu kim koydular? Она ставится только на спецмашинах. Она вообще не горит. А что за сколько? Вообще. Там дёрг, там дёрг. Балам ойнап қойып да надо А то что, мы вообще не пользуемся. Иштебейт, оторвано, там все разорвали. Я сама не могу, женщина. Мне надо автозапчасти сходить. Сыну скажут, сын поставил, пускай сын уберет. Өзүңүздөр көргөндөй, Toyota Gayanын алдыңкы бөлүгүнө кызыл көк өңдө жаркырап күйө турган каражатты тагып алгандыгы боюнча токтотулган. Ну, противозаконно, дайте. А вот это вот, я же женщина, я не могу. Она у меня вообще не работает. Вот сейчас я даже капотом могу. Вон, разорвано, все, разорвали. Контакта нигде нету. А лампочки я не умею убирать. Наоборот, наоборот. Тебе давай. Ой, давно алсалған. Давно это. Если ладно, алкоголь, все уже нельзя же. Если моя мама не работает. Mayda, biri qapqab turdi. Ошентип баласынын айынан айыпка жыгылган ата-энелердин бири жабдыктарды ордунан чечип, экинчисинин айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынган. Бул установленный да. Сиз биякта при движении деген да бар да, ал часть 2 болот. Сиздики мына часть 1 менен за установку только. Сизде коюлуп турган үчүн. Ну, просто мен Протокол. есть неписанные законы, да, неписанные. Мындай да.
Эсиңиздерде болсо, мында мурдарактагы айыптөлөөчү жайга киргизилген Lexus 570-тин жүргүнчүсү протокол түзүлгөн инспекторлорду артынан келип издеп таап, ээси мен элем мүмкүн болсо унаамды чыгарып кетсем болобу деген өтүнүчүн кайрадан айтып баштады. Бирок кийинчерээк аракеттеринен майнап чыкпасын билген жигит убара тартып кайра кетти. Күндүзгү саат 2ден өтүп башталган рейд түнкү 11ге чейин улантылып, анын жүрүшүндө 176 айдоочуга административдик протоколдор толтурулган. Алардын арасынан 35 айдоочунун унаасы айыптөлөп токтотуучу жайына киргизилген. Өзүм правам, өзүм машинамды алып туруп, штрафстоянкага барсын, 1-2 саат ичинде өзүм правам алып келейин, көрөлү. Андан соң биздин чыгармачыл топ Манас аба майданына кетчү жолдун боюнда жайгашкан стационардык постунда болуп, бул жайдан да жол кыймыл эрежелерин бузган бир топ айдоочулардын кандай шартта айыпка жыгылганына күбө болду. То, что билбейсиз, машинасызбы? Ооба. Машина жок, кеткен неме жок. Меня как вызвали, так я и пришла. Все, сними. Давайте сейчас. Бычак эчтеке жок, пока не нашли. Эки бычак алды. Камсан барбы? Камсан барып жатыр. Бычакты кандай? Эки бычак колдонуп туруп, Печаток бар да? Бар, алып эксперттер. Так, бутылкалар бар экен, арак. Бар, алып бутылка измалип кетти. 6 бутылка изели. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жүзеки кызматына 28 февраль кечки саат 9 чамасында Интергелпо көчөсүндө адам өлтүрүү фактысы катталгандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Чакырууга мобилдик батальондун экипажы жетип келип, айтылган даректен 1953-жылы туулган аялдын жансыз денесин табышкан. Окуя болгон жерге 3 мүнөт убакта жетип бардык. Жана ал жерде кишинин жансыз денеси табылды. Киши колду болуп өлтүрүлүп, керебеттин астына киргизип коюптур. Иш чараларды жүргүзүп, ал жерден кылмышка шектүү жашы 65-тердеги эркек киши кармалды. Ал кармалганда өзүнүн кылган күнөөсүн мойнуна алды. Жана керектүү материалдарды топтоп, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөзүп бердик. Тартип сакчыларынын айтымында, алар барган маалда мойну кесилген маркумдун жансыз денесин керебеттин астына жашырылган жеринен табышкан. Ал эми ошол батирде жашаган 1955-жылы туулган эркек жаран бөлмөдө мас абалында бейкапар уктап жаткан болот. Кылмышка шектүү катарында анын дароо милиция бөлүмүнө жеткирип камакка алышкан. Кийинчерээк окуя катталган батирге ыкчам тергөө тобу менен биргеликте келген эксперт криминалисттер ар бир буюмдарды кылдат текшерүүдөн өткөрүп, ордунан керектүү маалыматтарды чогултушкан. Маркум аялдын уулу Кылычбек Шариповдун айтымында, апасы кандуу окуя болуп өткөн батирге жакын аралыкта убактылуу бир бөлмөдө жашап турган. Мен бүгүн жумушта болгон болчумун, ошондо телефондон чакырган экен. Жумуштагы шефим үйүнө бара бер дегенден, ушундай болуптур дегенден бул жакка келдим. Бүгүн кечинде. Мен үйүнө барып келет эле, чай ичет эле. Андан алдым, бүт ток бар жогун оңдоп берген. Анан кийин кеткен, анан эртеси өзү барган, чай пай бергенбиз. Балам алып келип, кетпей коюп кеткен болчу. Анан кече келе албай калдым. Апаңыз да ошондо? Мен бүгүн ушу кабарды уктум. Келип ушундай болуптур деген. Учурда үрөй учурган адам өлтүрүү фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыктан, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн биз сиздерге кене маалымат бере алган жокпуз. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздүн биринде сөзсүз бул окуяны толугураак баяндап айтып бермекчибиз.